Салам радиосунда жаңылыктар. Урматтуу Салам радиосунун угармандары, ошондой эле YouTube каналынын көрөрмандары, эфирде жаңылыктар программасы. Бүгүнкү эфирде мен Аскар Баймуратов алып барам. Саламатсыздарбы? Кулунду айыл өкмөтүнө караштуу Жайытта 140 гектар аянт өрттөнгөн. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин Баткен облусундагы басма сөз кызматынан билдирди. Маалыматта үстүбүздөгү жылдын 7-июнь күнү саат 20:59 Лейлик районунун Кулунду айыл өкмөтүнүн Ак Арык айылында Жайыт комитетине караштуу ээн талаада кургак чөп өрттөнгөндүгү боюнча маалымат келип түшкөн. Райондогу 60 өрткө каршы күрөшүүнүн кызматкерлери 100 жергиликтүү тургун тартылып, түнкү саат 1:10 өрт толугу менен өчүрүлгөн. Өрттө адам өмүрүнө коркунуч жаралган жана жараат алгандар катталган эмес. Тилсиз жоо менен каршы күрөшүүгө аймактан номер 108, 110, 111 өрткө каршы куткаруу бөлүктөрүнөн өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары, ошондой эле администрация кызматкерлеринин, жергиликтүү жашоочулардан дагы кошумча күч, каражат катары куткаруучулар тартылган. Лейликте кара куурай өскөн аймак аныкталды. Лейлик районунун прокуратурасы 2023 жылдын май-июль айларында банги кылуучу каражаттарды, акыл эске таасир берүүчү заттарды жана прекурсорлорду мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы аракеттенүү жана алдын алуу иштерин күчөтүүгө багытталган кошумча чараларды көрүү жөнүндө К4 сандуу көрсөтмөсүн аткаруу максатында Лейлик районунун аймагында текшерүү жүргүзүлдү. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен Лейлик районунун Катраң айыл аймагында жайгашкан Патаңсай участкасында суунун жээктеринде жапайы өскөн кара куурай өсүмдүктөрү өскөндүгү аныкталып, ченемдик укуктук актыларды бузууларды четтетүү жөнүндө сунуштама келтирилди. Жакын арада жапайы кара куурай аныкталган аймакта Лейлик райондук ички иштер бөлүмү тарабынан өсүмдүк жок кылынары маалымдалды. Кызылкаяда сууга түшүүгө тыюу салынган жерлерге баннерлер коюлду. Бул тууралуу шаардык бийликтен кабарлашты. Маалыматка ылайык 7-июнда жай мезгилинде шаардын аймагындагы сууга түшүүчү объекттерге тыюу салынуучу белгилер орнотулду. Ошондой эле өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин Кызылкая шаардык бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан суу объекттеринде жарандардын өмүрүн коргоо максатында жайкы сууга түшүү мезгилинде суу көлмөлөрүнө түшүүнүн эрежелери тууралуу түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Лейликте мал уурулуктун алдын алуу чаралары көрүлдү. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Ага ылайык Лейлик районунун Көкташ жана Дейно айылдарында Тажикстан менен чектеш аймакта жашаган жарандарга Көш жана Саркент жайлоолорунда мал уурулардын алдын алуу иш-чаралары жүргүзүлдү. Иш-чарада паспорттук текшерүү жүргүзүлүп жана визиттик карточкалар таратылды. Ушуну менен жаңылыктар программасы соңуна чыкты. Кайрадан эфир аркылуу жолукканга чейин сак саламатта калыңыздар.